Рахмат, Бақсынович. Мен сұрауым ушул каржы министри сизге да. Аз бул жерде сиздердин отчетуңуздарды көрдүк, уктук. Бир сыра карап чыктык да биз дагычы. Негизинен жакшы эле. Бирок мен бир суроом бар да. Мына биздин коллегалардын бардыгы көтөрүп жаткан суроо ошол эле сос объекттер, жол, мектеп, бала бакчаларда ошолорго титулга киргизилип 2022 жылы. Ошонун аткарылышы боюнча канча пайыз аткарылды, ошол боюнча айтып бериңизчи. Титулга киргизилген объекттер боюнча биз да элге бар айтканбыз да, бул объект кирди, бул объект кирбеди деп. Менин угушум боюнча кээ бир объекттерге эч кандай даже которулбаптыр да. Эмненин негизинде которулбады, эмне үчүн киргизесиңер, эмне үчүн аткарбайсыңар? Мына ГОСРУ аркылуу бүгүнкү күндө 88%га биз каржылап берди бүгүнкү күндө. Митра, сиздерге биз кат жибердик да, сиз жазып алсаңыз. 2023 жылга Ош шаарына караштуу Жапалак айыл өкмөтү бар, Араван Ош жолу жана ошондой эле Ош Ноокат жолун бириктирген 9 километр 200 метр болгон жолду, ички жолду асфальт кылышыбыз керек да. Ал жерде 40 000 калк жашайт да. Ошону сиздерге кат аркылуу да каралганбыз, 2023-ны караштырып көрсөңүздөр. Буну киргизишибиз керек. Азыркы учурда ошо тизмесин түзүп атабыз. Экинчи, Ош шаарында Онадырды жакшы билесиздер. 177 көчөдө 2500 метр жол бар. Ошону да киргизишибиз керек. Себеби шаар өзүнүн бюджетинен киргизе албайт, кыла албайт алар. Жогоруда Акылбек Сөмөч өзү айтпадыбы азыр? Ошону да жазып алсаңыз. Жол маселени билем, мен жазып алдым аны. Ош шаарында Жапалак айыл өкмөтү Арек айында Жор Атабаев мектебине 600 орунду мектеп курушубуз керек. Анткени 320 орунду мектепте 600 бала окуп жатат. Нормалар эки эсе көп окуп жатат. Ошол жерге ошол мектеп куруу боюнча дагы 2023 карасаңыздар, киргизсеңиздер. Ош шаарына караштуу Дача суу айылы бар да, конуш үчүн. Ошол жерде электр энергиясы жок, жолдору жок. Илгерки атам заман боюнча эле калганда да шагал жол дагы жок да. Ошол жолун жана электр энергиясын жазып алсаңыздар. 2023-кө сөзсүз киргизиш керек. Бул же шаарга карабайт экен, же болбосо районго карабаган бир ушундай жер экен да. Такталбаган жер экен. Бирок 5000ге жакын адам жашайт ошол жерде. Жапалак айыл өкмөтү Ош шаары Мээркан айылында 4-класска чейинки окуган мектеп бар да, ошону 11 жылдык кылып толук бүтүрүшүбүз керек. 600 орунду мектеп бүтүрүшүбүз керек. Ушул мен айткан ушул 5-6 объекти бардыгын киргизбесеңиздер болбойт.